Непалдан сүйлөп берейин эми. Бийлик YouTube Facebook'tu жапкандан улам ири наразылык чыкты. Бийлик кулады. Бул аял Непалдын тышкы иштер министри Арзу Рана. Өкмөт башчынын ички иштер министринин үйлөрү өрттөлдү. Топтогон акчалары чачылды. Интернет желесинде Непалдагы нааразычылык акцияларынан улам атка минерлерди эвакуациялоо учурундагы кадрлар тарап жатат. Видеодон тек учак менен имараттан кишилерди алып чыгып кетип жатканын көрүүгө болот. Буга чейин Непал өкмөтүнүн мүчөлөрүн Катманду аэропортуна тек учак менен эвакуациялоо чечими чыгарылганы маалымдалган. Айта кетсек, массалык нааразычылык акциялары 8 сентябрда бийлик бир катар ири социалдык тармактарга тыюу салуу чечимин кабыл алгандан кийин башталган. Өкмөткө каршы демонстрацияларда 30 адам каза болуп, 1033 киши жаракат алганы айтылган. Непалда орун алган нааразычылык акцияларынан кийин жаштар шаарларды калыбына келтирүү иштерин баштады. Алардын айтымында алар мыйзамсыз иштерге катышкан эмес жана алардын максаты тынчтык жолу менен гана бийлик өкүлдөрүнө өз үндөрүн жеткирүү болгон.